Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна да. Рахмат, Дастан Арсбекович. Мага да уруксат берсеңиздер, мен деген курсанттарды дагы, коллегаларымды дагы, жалпы Кыргызстан мырзаларын келе жаткан 23 февраль майрамыңыздар менен куттуктайм. Анан Курсан Сатарыч, ушул генеральный доверенность ишеним кат боюнча теманы уланып кетсек, сиздин оюңузча негизи ишеним кат керекпи? Менин убактым кетпесин. Эми ишеним кат кандай деп айтсам, кээ бир жарандар үчүн сөзсүз керек барды. Сөзсүз керек, Мындай болот. Кээ бир жарандар үчүн да, кээ бир жарандар үчүн. Кээ бир жарандар үчүн. Мындай болуп атпайбы? Азыр могу штрафтар боюнчачы хозяиндердин, унаалардын эсине келет деп атышат да, штрафтарчы. Анан мен юз менен сүйлөшсөм, 3 айлык мөөнөт период беребиз дейт да. Ошол льготный перерегистрация кылып алла дейт. Ошондо деген Кыргызстанда 1 миллион 300 000 унаа катталган дейт. Анын ичинен 50% доверенность ишеним кат менен жүрөт экен. Ошондо 700 000 жаранды 3 айдын ичинде ар бир күн текшерсеңиздер дагы, бир күндө 7 000 кишини кабыл аласыздарбы ГРС? Эльвира Жыргалбековна, сиздин сурооңуз боюнча бул ишеним кат болсо 700 000 жарандын баары эле ишеним кат менен жүрөт деген бул туура эмес, анткени Жок, сиз жаңы эле өзүңүз айттыңыз, телевизордон ошол коллегаларым айтса, телевизордон ушул передачада айтып атат 1 миллион 300 машиненин жарымы деген ишеним кат менен жүрөт экен деп. Мен ошол маалыматка сиз жооп берип атпадыңызбы? Жок деген жоксуз да. жарым пайызы 50% деп биз айткан жокпуз. Аны мүмкүн журналисттер өзлөрү кошту, жарым 700 000 жүрөт. Канча болсо анда ишеним кат менен канча адам жүрөт? Ишеним кат менен канча жаран жүргөнүн эч ким билбейт. Анткени ишеним каттарды бүгүн дагы кээ бир кишилер жазып бериши мүмкүн, эртең дагы анан 3 айлык мөөнөт деп жанагы юстиция министрлиги. Кечиресиз, как это эч ким билбейт? Вы когда нотариустар менен иштегенде деген эмне маалыматтарды албайсызбы? На сегодняшний день деген цифра ГРСте жокпу? А как вы тогда налог на недвижимость собираете, налог на имущество собираете? Если средний от 1 до 5 кубов расчет делать, 1 200 000 машинеден түшкөн каражаттардан у нас постоянно идет где-то порядка 30% выпадения по налогам. Как тогда получается? Вы даже не знаете, кто по доверенности есть. Bizde учет жокпу? Биринчиден, мамлекеттик каттоо кызматы ишеним каттарды каттабайт. Аны баарын ишеним каттарды нотариустар берет. Закон бар о нотариальных действиях деген, ошондо тайна нотариальных действий деген норма бар. Нотариустар кимге кандай ишеним кат бергенин эч кимге айта албайт. Ошондуктан канча жаран ишеним кат менен жүргөндүгү эч кимге белгисиз. Ошондой эле азыркы ишеним каттардын мөөнөтү максимально 3 жыл. Азыр ошол юстиция министрлиги ошо ишеним каттарды автоунааларды кайра каттоого берип аткан ишеним каттардын мөөнөтүн 3 айлык кылып атат. Анткени жарандар өзлөрүнүн ответственностун сезип, ошол 3 айлык мөөнөттө бүгүн ишеним катын алса, бир жуманын ичинде, бир айдын ичинде барып, кайра каттоодон өтүп, ошону өзүнө каттатып алганга. Хорошо, это на будущее, это келечекте. Буга чейин жазылган ишеним каттарды кээ бирдө унаанын ээлери да каза болуп кетип, чыгып кетип атса, таба албай жатса, чтобы перерегистрировать, это в крайних случаях. Ошол эле хозяинды эмелер машинени дим тээп жүргөн адамдарды таба албай жатабыз деп, аларды кантип табыш керек? Жолдорун, механизмдерин бердиңерби или только сотко барып бериш керекпи? Это же еще расходы. Биз ушул боюнча бул болсо жарандардын жоопкерчилиги, ошо ишеним кат алганда деген булар ойлонуш керек. Ошо канчадыр бир убакыт өткөндөн кийин барып атайын каттоодон өтүш керек экен да. Ошондо биздин кичине жоопкерчиликти убагында сактабай, өзүнүн автоунааларын каттабаган жарандар, азыр биз атайын электронный портал, электрондук услугка модуль киргизгенбиз. Ошондо ар бир жаран өзүн бирөөнү издеп жүрсө, ошол жака берип, бири-бирин таапканга азыр площадка атайын мүмкүнчүлүк ошондой жасалган. Дастан Арсбекович, 10 секунд кошуп бересизби? Мен мындай деп ойлойм да, мамлекетте бизде деген даже 10 секунд. Неге иштей албайсыз? Анткени алыскы региондордо не у всех есть возможность доступа к интернету. ГРС, вы должны об этом думать. И зная, что этот закон 2 года в правительстве был, вы об этом не думали, не работали. Это полностью ваша вина. И вы несете ответственность за тот бардак, который...